Айыбы жоктор акталат. 2023 жылы 200дөн ашык адамга актоо өкүмү чыккан. Бул тууралуу жогорку соттун төрагасы билдирди. Замирбек Базарбеков сот тармагында жетишкендиктер менен катар эле кемчиликтер да бар экенин моюндады. Ийгиликтер дей турган болсок, мындай көрүнүш мурдагы убактарда болгон эмес деп жатабыз. Бизде ушу 200дөн ашык, бир жыл ичинде 200дөн ашык адамдын үстүнөн актоо өкүмдөрү чыгарылып, алар кайрадан өзлөрүнүн жумуштарына орношуптур, же болбосо өзлөрүнүн баягы адилеттүүлүгүн алышкан экен. Былтыр 112 миң жарандык иш жогорку сотто каралган. Анын ичинде мүлккө, алиментке байланыштуу маселелер арбын. Жалпысынан кайрылгандардын 94% соттун чечимине канааттанган. 112 миң иштин ичинен 5,9% эле апелляциялык инстанцияда даттанылган. Ошонун ичинен кассациялык тартибинде күчүндө калтырылган 78%. Жергиликтүү соттордо, биринчи инстанцияда же экинчи инстанцияда кээ бирки каталар кетирилген болсо, жогорку сот ал иштерди карап атканда өз баасын берип кайра кароого жөнөтүлөт. Ошол себептен бир соттун иши, ошол мүлктөргө байланыштуу сот иштери кээ бирки учурда кайрадан биринчи инстанцияга барып кайрадан каралат да. Сот адилеттүүлүгүн сапаттуу ишке ашыруу үчүн ротация жүргүзүлүүдө. Бул жөн гана орун которуу эмес. Ротация аркылуу соттордун акыйкат иштешин камсыздоо максаты коюлган. Бул кадам сот тутумун реформалоонун бир багыты. Былтыр 8 судья иштен алынган. Соттор кеңешине ошондой мыйзамды бузуу менен мыйзамсыз чечим өкүмдөрдү кабыл алган судьялардын үстүнөн сунуш берип, алардын көпчүлүгү соттор кеңешинин чечимдери менен жумуштан кетишти. Мисалы эмес, бул факт это уже. 8 кишиден ашык судья соттордон кетишти. Кээ бирлери болсо ар кандай жазаларды алышты. Сот тутумун реформалоонун дагы бир багыты айлык акыларды жогорулатуу. Бул жаатта маяналар көбөйтүлгөн. Ал эми дагы бир багыт санариптештирүү аркылуу иштин сапатын жакшыртуу болуп саналат. Эми бул соттордун ишинин сапатын азыркы учурда өтө көп убакытты, көптөгөн түйшүктүү эмгекти талап кылган ушул кадамдардын бири болуп жатат. Бирок Кудай буйрса буга да жетишебиз деген ойдойбуз. Сот реформасы жалаң эле ушул соттордун, сот тутумунун өзүнө гана тиешелүү эмес. Сот реформасы бул бүтүндөй мамлекеттик деңгээлде жүрө турган иш аракет болуп саналат. Замирбек Базарбеков сот тутумун реформалоо уланып жатканын билдирди. Аракет сотторго болгон элдин ишенимин жогорулатууга багытталган. Анткени жарандар адилеттик издеп кайрылган инстанция соттор болуп саналат. Былтыр кылмыш жаза иштери боюнча дээрлик 711 миллион сом жабырлануучу тараптын пайдасына, ал эми 965 миллион сомго чукул мамлекеттин пайдасына өндүрүлгөн. Жазгүл Сейдахматова, Ахмөр Нурдинова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.